Бүгін 9 апрелде Балықчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу, шаардык кеңештин төрагасы Жакшылык Абдыразаков, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана мамлекеттик муниципалдык ишканалардын жетекчилери менен биргеликте Ак Өлөң, Орто Токой жана Таш Сарай калктуу конуштарында жеринде эл менен жолугушуу өткөрүлүп, калктын түйшөлткөн суроолоруна жооп беришти. Себеби дегенде биздин суунун составында фтор көп. Тазалык боюнча деген бизде санаптык станция ай сайын, квартал сайын бизден анализ алып турат. Балыкчы шаарынын калктуу конуш аймактагыларынын көбү жер, таза жана суга түсүү, айыл чарба техникаларын алуу, таштанды чыгаруу, электр энергиясы, интернет байланыштары өңдүү маселелерден тарта бала бакча, иш орундары менен камсыз кылуу көйгөйлөрүн көтөрүп чыгышты. Бир үйдө 4 келин, 3 келин жашагандар бар. Жер сурап келгенде жер жок дешет да. Азыр мыйзамды жашоого келдик да. Азыр мыйзам чегинде бардыгы жооп берет. 400 түтүндүү Ак Өлөң айылында таза суу менен камсыздалгандардын саны 150 гана болуп, калгандары өз алдынча суу чыгарып алганы айтылды. Мындан улам таза суу маселесин чечүүгө убакыт керектелери маалымдалды. Бүгүнкү күндө айыл элинин сууга болгон тарифи киши башына 35 сомдон деп коюлган экен. Бир резервуар бар экен, 50 кубтук. Андан сырткары 250 кубтук резервуар жаңы курулуп баштаган. Бирок толук бүтө элек да. Бир скважинасы бар экен. Бул жерде айылда таза сууну чечүүчү маселе аябай чоң. Элдин талабы да күчтүү бүгүнкү күндө. Айылдын баягы суу таза суу берилүүчү жаңа азыркы схемасы жок болгондугуна байланыштуу биз ошол боюнча да иш алып барышыбыз керек. Андан сырткары ошол эле абоненттер менен келишимдердин көбүнчөсү жок. Сууга кимдин карызы канча экени ушулардын баардыгын тактап чыгуу иштери көпкө чейин созулат деп. Көрктөндүрүү жана санитардык тазалык ишканасынын жетекчиси Эдилбек Токомбаев тазалык кызматын жакшыртуу максатында май айлары менен ар бир 3 үйгө бирден таштанды челектерин орнотуу кароо пландалып жатканын айтты. Тазалык кызматкерлери бир гана таштанды чыгарып кетүү эмес, көрнөк жарнактар, жарыктандыруу, жол белгилери сыяктуу бир нече багытта кызмат көрсөтөрүнө токтолуп, калктуу конуштарга келип кетүү чыгымдарын эске алуу жана кызматкерлердин айлык акысына болгон каражатты чыгаруу муктаждыгынан улам коммуналдык төлөмдөрдүн тарифтик наркы көбөйүшү мүмкүндүгүн белгиледи. Ал эми бул жерде буга чейин биз АТРдин алкагында да келип жеринде тактоо иштерин жүргүзгөндө ушул Ак Өлөң калктуу конушунда 6 точка бар. Буга чейин булар мусорго таштанды каражат төлөп келген эмес. Ошо 6 точкага эле таштандыларын чыгарып келишкен. Анан бир свалка бар. Ошо 6 точкада айыл өкмөттүн бюджетинен атайын каражат бөлүп эле МТСтин анан жайыттын техникалары менен чыгарып ошол свалкага төгүп келишкен. Бүгүнкү күнү биздин АТРдин алкагында биздин сунуш 6 точканы жок кылып, андан тышкары свалкасына жок кылып, бир эле свалка кылалы деген сунушту бердик. Биздики ошол жумалык график коюп беребиз, жума сайын чыгарып турат. 10 көчө бар экен, ошол 10 көчөнү камсыз кылып турабыз. Орто Токой калктуу конушунун эли айыл башчысын шайлоо боюнча суроолорду узатышып, эл тараптан көрсөтүлүп жаткан талапкерлер бар экенин айтышты. Колуман келишинче мен айылга жардамдарды көп көрсөткөм деп ойлойм да өзүмдүчү. Анан иштей келсең эми жашмын, идея көп, колуман келет деп ойлойм да. Көйгөй көп, ошол көйгөйлөрдү чечип, жакшы проектлерди тартып, жергиликтүү бюджеттен акча бөлүнсө, жакшы иштерди кылам деген ой максат менен ушул айылдарды жакшы өнүктүрүп, өсүшүнө чоң салымымды кошуп кетем деген ойдомун. Таш Сарай калктуу конушунда дагы айыл башчысын шайлоо маселеси айтылып, шаардын мэриясынын аппарат жетекчиси Адилет Калыков тарабынан талапкерлерге коюлган квалификациялык талаптар тууралуу маалыматтар берилди. Кыргыз Республикасынын иштеги бардык мыйзамдары, конституциядан баштап ошолордун бардыгына айыл башчыларынын түшүнүгү болуш керек. Мамлекеттик структуралар менен иш алып барганга түшүнүгү болуш керек. Булар как шаардын ошол жетекчилери катары иш алып барат. Мэриянын башка жыйындарда аппараттык кеңешмелер болуп турат бизде жума сайын. Ошол жума сайын ушундай аппараттык кеңешмелерде ошол тармактар боюнча, мисалы здравоохранение боюнча, образование, коммуналдык кызматтар, электричество жана башка маселелердин баардыгын көтөрүп, ошо аппараттык кеңешмеде коюп, биз менен тыгыз байланышта иштеген специалист болуш керек. Булардын квалификациялык талап негизинде
биз баягы упрощенный кылдык. Баягы мамлекеттик же муниципалдык кызматта стажы болсун деп койсок, баягы эл көрсөтүп берген балдар шайлана албай калышат да. Ошон үчүн ал стажын алып койдук. Кичине жеңилирээк болсун деп. Бирок жогорку жана орто кесиптик дедик. Эми жогорку эмеси болсо, билими болсо өтө жакшы. Ал эми орто кесиптик бул лицей, техникумдун уровенинде образование болсо, анда уже айыл башчынынга иштегенге уже кандидат жарайт. Мында сырткарыдагы бир топ социалдык маселелер козголуп, өз мезгилинде аларга тиешелүү тармактык жетекчилер жооп беришти. Эскилип жеткен зым карагайларды алмаштыруу жана зымдарын иретке келтирүү боюнча ал иштер буга чейин дагы пландалган, буга чейин дагы айтылган, буга чейин дагы элдер менен иштегенбиз ал боюнча. Анан 24-жылдын 2-кварталына буюрса кирди. Трансформатор келсе, трансформатор коюп, анан ошо зымдарды иретке келтирип, айылдын электроэнергиясын жакшы туура көмөк көрсөтөбүз. Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арынбек уулу жалпы 3 калктуу конушта көтөрүлгөн көйгөйлөр боюнча тез арада иш алып баруу үчүн жетекчилерге тийиштүү тапшырмаларды койду. Ал эми айыл башчылары ордуна коюлган соң иш процесстери мындан да күчөтүлөөрүн кошумчалады. Ошо элекинчи токтомдун негизинде финансы маселелердин баары 1-апрелге чейин токтолгон. Ошонун алкагында финансы маселеси токтоп турду. Азыр биз Көкмөнөк айыл өкмөтүнүн 33 миллион бюджети менен биз өз бюджетке отургуздук да. Азыр Кудай буйрса. Азыр булар өзлөрүнө керектүү ошо техника алуу боюнча, суулары боюнча, жанакы дыйканчылык иштери боюнча бюджеттерин бөлүп коюптур. Азыр биз ошол акчаларды уже тендерге чыгарып бөлүп бере баштайбыз. Ошо менен эл үстүндө көйгөйлөр чечилип баштайт. Кошумчалай кетсек, Кыргыз Республикасынын Ысык Көл областынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде административдик аймактык реформа жүргүзүү долбооруна ылайык Балыкчы шаарына Тоң районунун Көк Мойнок айыл аймагы кошулган.